Assalamu алейкум достор, мен Нарима. Бүгүн деген биз ура! Кыргызстандын жарандары Америкага визасыз эле келе береби. Байден кандай законду жокко чыгарды жана деген эми Кыргызстандын жарандары кандай виза алса болот деген жана виза деген негизи эле эмне экен жөнүндө сүйлөшөбүз. Андыктан видеого класс базыңыздар жана видеону аягына чейин көргөндү унутпаңыздар. Андыктан кеттик. Көптөгөн кыргыз жарандары деген ошол виза деген эмне экенин, виза каяка, эмне үчүн ачылат экенин билбейт экен. Ошондуктан биринчи эле баштай турган нерсем бул виза деген эмне, виза деген каяка басылат, эмне кылынат, визанын негизи эле болгон аныктамасы жөнүндө айтып кетейин дедим эле жана виза эмнеге керек экенин дагы ушул видеодо талкуулап кетмекчибиз. Ар бир өлкөнүн бир чек арадан өткөндө, экинчи чек арага өткөндө деген кандайдыр бир өлкө аркылуу деген соглашениялар бар. Мисалы деген Москванын Кыргызстан менен соглашениясы ортосунда соглашение аркылуу деген биз Москвага жөн эле өзүбүздүн ушундай загран паспортубуз же болбосо ID картыбыз болсо эле Кыргыздын жарандары Москвага кирип Өзбекстан, Казакстан аркылуу Казакстан өлкөлөрүнө деген биз деген Кыргызстандын жарандары ушундай эле паспорт менен эч кандай визасыз эле кирип чыга бергенге мүмкүнчүлүк алат. Ал эми Америка менен Американын башка өлкөлөрү менен болгон соглашениясында обязательный виза деген соглашениясы бар. Мен ушул жерден эми Америка менен Кыргызстандын ортосундагы соглашение жөнүндө айтып кетсем, Американын жарандары дагы Кыргызстанга киргенге 2 айдан көп убакытка жүргөн аралыкка кире турган болсо, Кыргызстандын территориясына обязательно виза алыш керек. Жана ошондой эле Кыргызстандын жарандары Америкага келгенге ошондой эле виза алыш керек. Бул жерде менин колумда 2 паспорт турат. Бул деген Американын гражданинин паспорту, бул болсо Кыргыз гражданинин паспорту. Ушул 2 паспорт аркылуу ичинде эмне бар, виза деген эмне экенин сиздерге түшүндүрүп кетейин деп чечтим. Жана виза керек болсо грин картанын эмне кереги бар жана грин карта деген эмне экенин дагы түшүндүрүп кетүүнү чечтим. Андыктан деген биринчи деген гражданин Американын паспортунан баштасак, гражданин Американын паспорту ушундай. Жана деген Кыргызстандын территориясына мен айткандай 2 айдан ашыкча убакытка Американын гражданины кире турган болсо, ага обязательно деген паспорт же болбосо паспортуна мондай виза болуш керек. Виза деген эмне? Виза деген пропуск. Кандайдыр бир убакытта ошол территорияда, ошол өлкөнүн территориясында мен кирип жашаганга мүмкүнчүлүк алайын деген пропуск болуп эсептелинет. Ар бир жаранга ушундай виза берилет. Анан дагы бир айтып кеткен турган нерсе, визовый центрлерде көбүнчө же болбосо виза алып атканда пустой паспорт деген термин колдонулат. Пустой паспорт деген сиздин основной сүрөтүңүздөн башка паспортуңуз, виза жок болгон паспорттарды пустой паспорт деп айтылат. Эми болсо Кыргызстандын паспорттарына келсек, сиздер көргөндөй Американын гражданины Кыргызстанга кирсе дагы виза алыш керек болот. Кыргызстандын өзүнүн визасы бар. Жана Кыргызстандын гражданиндери дагы Америкага киргенге виза алышы керек болот. Американын визаларынын түрү өтө көп болуп эсептелинет, өтө көп. Сиздин деген таланттуулардын визасы бар, дагы жумуш визалары бар. Жумуш визаларынын аябай түрлөрү көп болот. Анан кийин окуучуларга виза бар, студенттерге виза. Өзүңүздүн талантыңызга жараша, өзүңүздүн акыбалыңызга жараша, өзүңүздүн статусуңузга жараша ар кандай статустагы визалар бар. Даже миллионерлерге виза бар, бизнес виза бар, дипломатический виза бар. То есть визалардын Америкага боло турган визалардын, келе турган визалардын түрү эң көп. Негизи эле Америка өнүккөн өлкө болгондуктан өзүнүн территориясына өнүккөн адамдарды алып келгенди жакшы көрөт. То есть деген таланттууларды, миллионерлерди, жана инженерлерди, докторлорду, то есть квалификациясы чоң болгон жана илимдүү, билимдүү адамдарды тандап гана виза берип алып келет. Ошол 1995-жылы деген Америка деген башка өлкө, башка илими жок, билими жок, жөнөкөй абсолютно
абсолютно жөнөкөй адамдарга деген мүмкүнчүлүк, американский мечта мүмкүнчүлүгүн берген. Ошол себептен деген DV Lottery деген программаны ойлоп тапкан. То есть бул деген эмне? Бул деген лотерея. Америкада лотерея ойногонду аябай жакшы көрүшөт. Ошондуктан бул лотерея. Лотереяны өзүңүз аты жөнүңүз менен регистрировать этесиз дагы, анан номер аласыз. Ошол номериңиз деген регистрация көбүнчө октябрь айында болот дагы. Ошо октябрь айынын ичинде деген сиз регистрация өтүшүңүз керек, номер алышыңыз керек. Ошол номериңизди деген май айынын ичинде текшересиз. Май айында деген номериңиз утуп чыккан болсо, сиз деген Америка жараны катары эле же болбосо ПМЖга, постоянный место жительствога, Америкага келип жашаганга мүмкүнчүлүк аласыз. Ар бир адам деген ушул баардык визалардын түрүн өзүнө жараша деген ушу визалардын түрүн изучать этип көрсө болот. Бирок деген эң обычный жительдерге бул биздин мүмкүнчүлүк бере турган виза, бул деген Green Card лотерея визасы жана деген туристический виза болчу. Бирок туристический виза алуу дагы кыйын азыркы күндө. Сиз деген турист катары өзүңүздү рекомендовать этиш керек, турист экениңизди көргөзүшүңүз керек. Андан кийин эле сизге туристический виза берет Америкага. Эң негизги лотерея, эң негизги визалардын бири болуп, мүмкүнчүлүк бере турган обычный жительдерге, обычный адамдарга мүмкүнчүлүк бере турган виза бул деген мен айткандай DV Lottery визасы болду. Эми ушул жерден Байдандын закону келет. Байдандын закону как раз ушул визага тиешелүү болуп эсептелинет. Бирок ага чейин мен деген виза деген кандай экенин өзүмдүн паспортумдан көргөзүп, ошол жөнүндө дагы бир сыйра сиздерге түшүндүрмө берип кетким келип атат. Биз кыргыз паспортуна келсек, кандай визалар бар жана виза деген эмне, каяка колдонулат. Мен айтып кеткендей, виза деген бул деген пропуск. Сиздин бир өлкөгө келип, ошол өлкөдө кандайдыр бир убакытта жайгаша турган болсоңуз, сиз деген ушундай пропуск алышыңыз керек. Менин паспортумда деген 2-3 пропусктар бар. Бул деген биринчи ушундай сиздин паспортуңузга ушундай стикер чаптыла турган болсо, бунун баары виза деп аталат да. Менин деген 5-6 визам бар. Бул баары менин визаларым, ушу өзүмдүн визамдын основасында деген сиздерге эмне виза деген эмне экенин айтып кетким келет. Мисалы деген мен деген көбүнчө видеолорумда айтам, эгер туристический же дагы бир башка виза киргиңиздер келсе деген биринчи Европа өлкөлөрүнө киришиңиздер керек дагы. Европа өлкөлөрүнө виза алып бир жолу кирип чыгып путешественник катары өзүңүздү көргөзө алсаңыз, анда деген Америкага виза алыш оңой деп айтам. Бул мына Европанын визасы. Мен деген Литва өлкөсүнө ушундай виза алып, ошол жака барып келген болчумун. Андан кийин эле виза Америкага келиш үчүн деген же бир виза алышыңыз керек болот, же болбосо мага окшоп 3 виза алышыңыз керек. Мен Америкага келердин астында Американын 3 визасын алгам. Бул Американын биринчи визасы. Бул ушул жерден мен деген эми Байдандын законундагы айта кетсем, Байдандын закону эмнеге тийиштүү, Трамп чыгарган отказды жокко чыгарды деген эмнеге тиешелүү экенин айтып кетким келет. Бул жерден карасаңыздар 3 виза, мына биринчи барактагы виза, экинчи баракта виза, анан кийин 3-чү баракта дагы Американын визасы. Америка өлкөсүнө келе турган 3 виза. Ушул визалардын деген могу жерин карасаңыздар, type деген бар. То есть бул тип виза, кандай тип виза сиздер аласыздар. Бул 3 визада да тең 3 ар кандай башка деген тип визалар басылган. Жана Байдандын чыгарган закону деген ошо определенный DV Lottery деген DV1 деген визага тиешелүү. То есть мурдакы жылы биздин паспорттардын биометрический форматы жок болгондуктан деген, биометрический паспорттар жок болгону себебинен деген Трамп запрет койгон. 2020-жылкы уткан кыргызстандыктар жана андан башка дагы 5 өлкө Америкага виза алганга, виза ошол именно мен айткандай ошол типи DB1 деген визанын типи ушул 6 өлкөгө берилбесин деген указ чыгарган. Ошол указды Байден өзүнүн постуна келер замат Трамп чыгарган указды жокко чыгарды. Ушул гана бир өзгөрүү деп айтсам болот.
ошол DV1 деген визаны деген ошол өлкөлөргө эми бериле берсин деген указ кайра чыгарды. То есть Трамптын чыгарган законун отмена кылды. Ушул гана өзгөрүү болду. Анан ушул жерден айтып кетейин деген, дагы эгер бизге виза DV лотери, то есть грин карта утсак виза ала турган болсок, виза грин карта деген эмне негизи деген суроо келип чыгышы мүмкүн. Ушул суроого дагы жооп берип кетким келет. Бул сиздин деген ар бир грин карт деген мындай эле карточка болот да, ушундай эле карточка. То есть сиз деген бир өлкөнүн гражданисиз, ал эми ушул Америкада жашаганга сиз деген эгер Америкада жашагыңыз келсе, бул деген ПМЖнын документи деп коет да. То есть мен деген ушул жерден виза менен грин картанын айырмасын айтып кетким келет. Сиздин экраныңыздарда көрүнүп турган бул деген грин карта. Грин карта деген ушундай эле документ болот. То есть ID карт сыяктуу эле документ болот. Менин колумда деген өзүмдүн гражданствомдун паспорту да жана бул деген грин карта болуп эсептелинет. Бул ПМЖ, то есть бул деген сиз Америкада деген кандайдыр бир убакта бул грин карта 10 жылга берилет. Ушу 10 жылдын ичинде деген мен Америкада жашаганга мүмкүнчүлүк алам, жашап иштегенге, каалаган жумушта иштегенге мүмкүнчүлүк алам деген сөз. Эми бул эки нерсе болду. Сиздин өзүңүздүн паспортуңуз бар, өзүңүздүн өлкөңүздүн паспортуңуз. Бул болсо сиздин грин картаңыз деп эсептеңиз. Бул ID карт. Ал эми бул паспорттон сиздин эмне айырмачылыгыңыз бар? Грин карта алганда сиздин мындай эле ID картыңыз болот. Биз Кыргызстандын ичинде жүрө турган ID карт эле ушундай ID карт болот. Бул Американын гражданининен сиздин айырмаңыз деген, сиз президентский голосованияда голосовать этсеңиз болбойт. Жана 6 айдан башка убакытта, то есть 1 жылдын ичинде 6 ай обязательно местный житель катары, сиз ПМЖга келгендиктен постоянный место жительствоңуз катары деген 6 ай ушул Американы көргөзүшүңүз керек. Бирок деген мындай грин карта деген только Американын территориясында гана берилет. Сиз грин картаны уткан күндө дагы сиз деген Американын территориясына келгенде гана ушундай грин карта аласыз. Ага чейин сиз деген мындай паспорт, ушундай виза паспорттун ичинде атайлап DV лотери деген виза, ушул жерде типина DV лотери деген визаны алып келесиз Америкага учуп келгенде. Биринчи виза алып келесиз өзүңүздүн паспортуңузга, анан бул жерге келгенден кийин гана ушундай грин карта дегенди аласыз. Ушундай достор, ушундай процесстерди өтүш керек. Эми деген түшүнүктүү болду деп ойлойм. Анткени деген ар бир жаран визасыз Америкага келе албайт. Виза деген түшүндүрдүм кандай болот экенин. Ушул виза алмайынча эч ким Америкага келе албайт. Сиз келген күндө, учуп келген күндө дагы сизди деген границадан эч ким эч жака өткөрбөйт. Ал эми Байдендин закону деген только ушул грин карта уткандарга гана тиешелүү. Ошол виза деген сиздерге Кыргызстандын гражданиндерине бериле берет деген эле сөз. Буга чейин 2020 жылы уткандарга берилбей калган Кыргызстандын жана башка 5 өлкөнүн гражданиндерине. Ошондуктан азыртан баштап эми Кудай кааласа ушул уткандардын баары башка өлкөлөрдүн катарына кирип эле өздөрүнүн укугун, Америкага келиш укугун жана Америкада ПМЖга, то есть постоянный местный житель катары жашоого мүмкүнчүлүгүн алат. Баарыңыздарга чоң рахмат достор. Баарыңыздарга видеого лайк басып колдогонуңуздарга да чоң рахмат. Сиздерге баарыңарга кааларым лотерея ойноңуздар. Лотерея ойноп утуп келген эң жакшы Америкага. Ошондо сиз жакшы мүмкүнчүлүктөрдү аласыз. Жана деген виза алганыңызга дагы аябай көп мүмкүнчүлүктөр болду. Эми Кудай кааласа ушундан баштап визаңызды дагы толук убагында алып, бияка келгенге мүмкүнчүлүгүңүз алынды. Ар бир жаран виза эмне экенин, каяка колдонулат экенин, ушу паспортко басылат экенин, анан кийин бул виза дегендин негизи максаты эмне экенин жөнүндө түшүнүк болуш керек деп ойлойм. Ошондуктан досторуңуз менен бөлүшүп, ал кандай социалдык сеттерге дагы ушул видеону бөлүшүп коюңуздарды сурайм. Баарыңыздарга ак жол телемекчимин. Андыктан деген баарыңыздарга чоң рахматымды айтмакчымын.